Жалал-Абадта элге багытталган улуттук форуму болуп өттү. Бүгүн 19 апрелде иш-чаранын экинчи күнү облустук адилеттик үйүнүн жаңыланган имаратында болду. Анда сот отуруму театрлаштырылып көргөзүлүп, кетирилген кемчиликтер айтылды. Муну менен бирге сот адилеттиги системасынын ачыктыгы жана калк менен өз ара байланышы, юридикалык жардам алуу булактары жана талаш-тартыштар үчүн альтернативдүү жолдор тууралуу баяндама жасалып, ачык талкуу жүрдү. Жабырлануучу Жакшыбаев Өмүрбек Кыргызстанда биринчи жолу элге багытталган адилеттүүлүк форуму болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков, башкы прокуратура, адвокатура, юстициядан, пробация өкүлдөрү жана бардык сот адилеттүүлүгүнө тиешелүү болгон органдар 7 дубандан катышышты. Форумдун максаты эл менен сотторду жакындатуу, сот иштерин жөнөкөйлөтүп көрсөтүү болуп саналат. Биз ушу элге кызмат кылышыбыз керек. Сот деген бул элдики. Анан ол имаратты көрсөтүп атпайлык. Ошо имаратта соттор кандай шарт иштеп атышат, ошону көрсөтүп атышат. Бул шарт жалаң эле сотторго эмес, элге түзүлгөн шарт болуп саналат. Элге ыңгайлуу болсун деп ушундай аракеттерди жүргүзүп аткандагы биздин иш-чарабыз болуп саналат. Сотко кайрылган жарандарга бардык шарт түзүлүп, элдин мүдөөсүн чечүү башкы максат болушу керек. Элге багытталган адилеттүүлүк форуму Жалал-Абад облустук сотунун жаңыланган имаратында орун алып, жетишилген ийгиликтери көргөзүлдү. Мында сот адилеттүүлүгүнө тиешелүү мекемелер бир имаратка бириктирилип, калкка түздөн-түз кызмат көрсөтүүдө. Башка тараптарга дуарыздын көчүрмөлөрүн жөнөтүш керек. Ал Кыргыз почтасынын өкүлүнө барып жөнөтпөстөн биздин имараттын ичинде эле жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондой эле бул жерде ал адвокатка муктаж болсо, адвокат менен камсыз болот. Эгерде элдешүүгө келүүнү кааласа, ал жарандар медиация кызматынын жардамынан пайдаланса болот. Же болбосо соттор пробациялык көзөмөл колдонулган болсо, биз пробациянын өкүлдөрүнө жөнөтөбүз. Ал жерден пробация өкүлдөрү жарандарга ошол пробациялык көзөмөлдүн тартибин түшүндүрүп берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Форумдун алкагында сот отурумундагы көрүнүш театрлаштырылып көргөзүлдү. Анда жашы жете элек өспүрүмдүн басымга кабылып, тартип бузууларга жол берилгени чагылдырылган. Аны улай кетирилген кемчиликтер айтылып, адилеттүү чечимдер боюнча түшүндүрмө берилди. Көрүнүштү бизде сот отурумунан эки көрүнүштү көрсөттүк. Биринчисинде ошол сот отурумунда мисалы тартиптер сакталбады, угуучулар комментарий да берип атты. Анан эң башкысы жашы жете элек бала, күбө бала 16-га толбой атпайбы? Ошол жаш кыз Акылай. Ал деген ушунчалык басмырланып калды да. Биринчиден терминологиялык жактан түшүнүгү жок, то есть көптөгөн басым болду да. Экинчисинде судьядан баштап прокурор и адвокат бардыгы эмне болуп атат? Элге багытталган адилеттүүлүк принципи кармап жатат. Бейлей кетсек, элге багытталган улуттук форум 2 күнгө уланды. Форум USAID-тын укук булагы долбоорунун колдоосу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы менен Жалал-Абад облустук сотунун демилгеси менен ишке ашты.